Бул негизи 2015-10 айлыгында күйгөн да. Анан анда дагы ошо келинмин да, эми жагын келинмин, мойкада иштейм. Анда мындан чоң кызым бар. Анан мойкага кетсем күйүп калыптыр. Күйүп калган деле анан күйөөм айтып калды, бала күйүп калды. Ушундай деп калды. Анан үйгө чуркап келип эле баягы мойкада кебетем мененчи. Келип эле баланы колунан алдым, алып эле бир бутума көк тапочка, бир бутума өзүм тапочкамды кийип алып, мойкадагы тапочкам, розовый тапочкамды. Бир бутума күйөөмдүкүн кийип кетип калыптырмын. Барсам баягы врач мынтип чалкайт, азыр деле иштеп атыптыр, пациенттер деле жок экен. Анан азыр деле мен көрдүм. Өткөндө өзүм жатып атканда күйөөм оор электе жатканында көрүп аттым, пациент деле жок. Обедке чейин 1 саат, 2 саат иштеп кайра кетет экен. Жөн бир-эки немеси болот экен. Анан барсам эле туугандарың барбы? Анан күйөөң барбы? Билесиң көп каражат кетет бияка деп ушундай кылды. Анан колумда бала турат, чырыкырап, кан агып атат, тамчылап. Анан дызаланып баягы жерден урушуп кетип чыгып кетип калдым. Үйгө алып келип аптекадан дары-пара алып келип, бутуна коюп, неме кылсак эле эртеси буту көк-мөк болуп шишип кетти. Тамырлары кысылып калган экен эле. Анан эртеси кайнемдер келип калышты айылдан. Алар келип эле барып баягы жерде урушту салды, жаңжалды салды, карашты. Анан Үмүт деген ака караган эле. Бишкекте операция кылганыбызда Үмүт ака эле. Бияктан тынчтык карады. Тынчтык. Анан өткөндө ошону сурап барганмын да, тынчтык ака барбы, дагы карап бере алабы экен десем, ал которулуп кетиптир башка отделенияга. Анан мен кыла берем деп азыр мына врач кылды. Эми ошо врач убагында баягы акчага кызыкпастан менин кызым жакшына караганда бул мынча нерсе болмок эмес деген эле баягы жүрөгүмдө бир нерсе калган да. Дагы деле ошону азыр врачты көргөн сайын жаным чыгат да, мындай нервим чыгып кетет. Мен акшырайып карайт, мен аны акшырайып карайм. Эми карап турганда эмне акча табылат эле да, балам колунда турат го. Мен эмне качып кетмек белем турабы? Адамдын жаны керек да, сооп иш кылса деле сооп болот эле деген эле баягы жүрөгүмдө ошо нерсе бар да. Ошону эле неме кылам. Андан кийин Бишкекке бардык, Бишкектен операция кылдырдык. Аныбыз да Бишкектеги операциябыз дагы жакшы өттү. Эми мунубуз да жакшы өттү. Кудай кааласа жакшы болуп калды. Эми азыр ошо күйөөм ооруп атат. Күйөөмдүн ооруганы катыгыраак болуп атат. Күйөөңүздүн буту ооруп калды. Буту дагы ооруп атат. Мен өткөндө эмнерген лечение алдырайын деп миллионго алып барып укол сайдырдым эле, сайдыргандан кийин алып келгенден кийин карасаң дейли бутум сонун иштеп калды, карасаң мына колум деле сонун болуп калды деп мынтип атып эле эмнерге жатып калбадыбы? Жатып калган деле анан. Мен тамашалап атат окшойт деп эле телефон чукулап отура бериптирмин. Бир убакта оозунан кан кетип калды. Анан эмне болуп атат экен деп чындап карасам эле мурдунан кан кетип калды. Көрсө судороги бериптир. Анан кошуналарды чакырып чыгып баягы жерде өзүнө келтирип эртеси дагы аны жерден барып дагы уколдун экинчисин алдырайлы, жакшы лечение болуп кететтир десек, жерден дагы ушундай болуп калды. Анан скорый чакырып городскойго алып барып наблюденияга 1 сутка жатты. Анан эртеси Юго-Востокко турушту. Ошону менен эми азыр жакшы. Эртең мен дагы эшикке чыгып сигарет чегип келейин деп чыгып дагы жыгылып калыптыр. Эми эмне кылам, эми тууган-пуугандары жардам бербегенден кийин, эч ким жардам бербегенден кийин мен кимден жардам сурамак элем? Мойкадан күнүнө канча табасыз? Мойкага азыр пока чыга элекмин, кызым операцияга киргенден бери. Бирок чыкканымда жакшы иштесем 1000 сом табам, жакшы иштесем. Анан иш болбой калса дагы ошо 100 сом, 150 сом, 500 сом, 600 сом ар кандай эми. 1000 сом эми жетеби сизге? 4 балаңыз бар экен. 1000 сомду жеткизсем, ооба, жетет. Могу местага арендага алыпсыз? Ошондо канча берип каласыз бул жерге? Бу жерге квартплата 3000 берем. Отоплениясына 500. Айына бересиз? Айына. Отопленияга 500 сом берем. Анан светти жакканыма жараша болот. Мамлекет жактан жардам бергендер, мамлекет жактан жок, мен жардамым жок аяктан. Сурап бардыңызбы буга чейин? Айылдан мындан 2 жыл мурда барып пособияга чыгарам дегенмин, бирок барсам анан жер үлүшүңөр жок экен, анан машинаңар бар экен деп чыгарган эмес ал убакта. Андан кийин анан 1-2 жол дагы барсам бирдекелерди айтты, анан налог дедилер, анан аракет кылбадым ага деле. Күйөөм
буга чейин жакшынакай эле басып эле экөөбүз чогуу эле шерик болуп эле мойкада жүргөнбүз. Анан эле акыркы мына 2 айдын ичинде эле буту баспай калды, бутум оорутат деп эле ишке чыкпай калды, өзүм жалгыз иштеп калдым. Анан мен эми баягы иштегиси келбей эле жалкоолуу эле иштегиси келбей атат окшойт деп эле көңүл бурган эмесмин. Анан эле бул кыз дагы бутум ооруп калды деди. Анан эми кой эми экөөнү эме кылып албайын деп анан кызымды жаткыздым, 7-каналга кайрылдым. 7-канал жакшы жардам берди мага. Кызым жакшы болуп, эми кызым чыкса Кудай кылайлы, жакшынакай неме кайра повторный немесин уландысын чыгарайын деген ниетим бар эле. Анан эле күйөөм калчылдап калыптыр да, бир көзү минтип калыптыр. Сол көзү менен сол колу буту иштебей калыптыр. Анан эле үйгө келип кирлерди жууп, үйлөрдү жыйнап кетейин деп келгендим. Тихий частан кийин келем, өзүң жатып турасың кызым деп. Анан ооба болуптур апа, мен жатып турам деп анан биякты таштап келгенмин, сен карап турасың деп. Анан үйгө келсем эле тырышып эле ушундай болуп калыптыр да. Эчтеке тамак деле ичпей эле мындай башкача болуп калыптыр. Анан эле хозяйканы чакырдым, эже ушундай болуп атат го десем эле, бул инсульт болуп калыптыр деди. Анан кечегин дагы ошону айтышты, инсульттун немеси бар депчи. Баягындай бир көзүм минтип моргать этип эле бир кол менен бир бут иштебей калды да. Мен туугандарын чакырдым, эми жамандыкты айттырбай келет го. Ошон үчүн келгиле десем, туугандар дагы келбей атышат. Эми келип калатты деп эле күтүп атам. Кечегин укасы карап жатты бирок. Анан калгандар Москвада, Айылда өздөрүнүн тирилиги менен. Мойкада мен де мурун иштейт элем, мойкада 6-класстан бери иштейт экен да, ошондо 2006-тан бери иштейт окшойт. Көп эле иштеген, анан азыр врачтар дагы айтат, суу койтуп калган, тамырлары муздап калыптыр депчи, венал эмелери баягындай мыналары буттарын мыналары муздап калыптыр деп айтып атышат бардыгы. Туугандарыңыз каралышабы, жардам беришеби? Менин туугандарым ооба каралашат, жардам берет. Мен эме өзүм апам 9-классында өтүп кеткен. Атам дагы өткөнүнө 1 жыл боло элек. Былтыр эле өтүп кетти. Немеде өттү. Октябрда өтүп кетти. Анан байкелерим бар, 9 бир тууганмын. Байкелерим деле эми өздөрүнүн немелери менен өстөрү да. Өздөрүнүн тирилигин кылышат, алар сиңдим бар, эжем бар, алар деле өздөрүнүн жумушу менен өстөрү да. Анан эми мен деле аяктан кайра жардам сурап деле неме кылбайм, бирок мага айттырбастан деле өздөрү жардам беришет. Кыйналганымда эми өздөрүнөн ашып калса. Күйөөмдү кечегин жаткыздык. Кечегини өтө тяжелый жатты. Себеп городскойдо наблюдение менен 1 сутка жатты. Анан аяктан кайра наракка которушту, Юго-Востокко ошол жака жаткызсаңыздар деди. Анан азыр деле өзүнө анча келе элек мындай. Баягы инсульт дагы мен ооруган неме кылган үчүн билбейт экенмин. Анан неврологдор айтат, постепенно мындай жакшына сүйлөп, узак сүйлөшүп, аракет кылсак, алар дагы күнүнө 200 сомбу ушундайдан алышат экен. Сүйлөшүп 2 саатпы ушундай сүйлөшүшөт экен, сүйлөшүп аракет кылышат экен да. Ушундай кылабыз дейт. Анан мен мейли таап келем, бүгүн мойкага чыгам. Как раз бүгүн базар го. Базарга машина жакшы болот да. Анан мен иштеп акча алып келем, сиз аракет кыла бериңизчи дедим. Сиз өзүңүз 10 жылдан бери иштейт экенсиз. Ооба. Мойкада анан аял адамга суукта бутуңузга өзүңүзгө денсаулыгыңызга зыян келди? Суук болуп, ошо айттым го. Москвада операция болдум. Азыр эле мартта операция болгонмун, былтыры бир почкамды алдырганмын. Анан азыр эми жакшы элемин, Кудайга шүгүр. Мен оорубай эле туруп турайынчы деги. Булардын эле ооругандары жетишет да. Бир кызыңыз больница болсо, 3 балаңыз кайсыл жакта? Чоң кызым карап жатат, мен күйөөмдү карап атам. Экинчи кызым менен экөө аякта. Анан 2 балам болсо, өкүл балам үйүндө. Өкүл баламдын үйүндө. Алар биз карап туралы жок дегенде биз карап жардам берели деп ошол жака алып кетишкен. Пособияга соцзащита жардам беребиз деди. Күйөөңдүн иштебейт деген трудоустройстводон барып справка алып кел деди. Анан аердеги бир эжеге чалсам, барсам жок экен. Анан номерин алып чалсам, күйөөңдүн учету каякта болсо ошол жактан аласың деди. Айылдан деди. Анан эми Айылга барып келгенге деле азыр убактым жок да. Биякта көрүп атасыңар го, мына бир кызым областнойдо, бир бала эме күйөөм Юго-Востокто. А мен каяка жетишем? Эртең 26-сы квартплатында келтет. Аны квартплат берем, отопление берем. Анан жетишпей калам да, эми кийинирээк тапшырып да бир чуркап көрөм бияктан соцзащитага. Анан болсо болду, болбосо эми өзүм бага берем. Күч кубатты өзүмө берсе болду.
Жок, 12 жыл, 10 жыл болду окшойт, 10 жыл болду. Турмушка канча жашыңызда чыктыңыз эле? 21 жашында. 21 жашыңызда. Байланыш бар, ооба. Бирок неме, алар Москвада, эми азыр бардыгында өзүнүн тирилиги бар да. Ошол жакта жүрүшөт, алар иштеп атышат, өздөрү менен өздөрү. Мени Москвага чакырып, мен барып келгенмин 2017 барып, аяктан да ооруп калып, операция болуп, анан кайра бияка келгенмин. Бияка келгенден кийин Неден операция болдуңузбу? ашказанман. Ашказанман. Анан эле мына мартта дагы операция болуп, бир почкамды алдырдым бияктан. Ак Тилектен, городскойдон, Камиль акага. Андан кийин эле жакшы болуп, дагы деле мойкада иштеп жүрдүм. Анан кызым да күйүп калган да 2015 күйгөн эле, буту күйгөн эле. Анан Бишкектен да операция кылдырганбыз. Эми азыр бияктагы операциясы дагы жакшы болду, Кудай кааласа. Ийгиликтүү болду. Эми азыр кичине шишиги таркаса, жакшынакай болсо чыгарабыз деп атышат. Басып калыптыр эми? Азыр гипсте буту. Биягы гипс, биягы гипс. Азыр менде сүрөттөр дагы бар. 3 жашында операция болгон дейсиз. Ошондо операциядан кийин мындай басып мыгып жүрдү кадимкидей эле? Басып эле жүрдү, түп-түз эле басып жүрдү. Анан баскандан кийин уже мындай болуп калды да. Мындай болуп туруп, мындай басып калды да, мындай болуп калды. Анан бияка Бишкек алып барайын деп, негизи ниетим Бишкек эле, Бишкек алып барайын деп неме кылып, карасак что-то акчабыз жакшы жетпей турган, анан ошко эле кылдырып турсак бекен, дагы бир оштон да консультация алайлычы деп мен бардым, өзүм бардым, больницага барсам, анан жакшы врач туш келип калды пешенеме. Үмүт деген врач. Анан ооба биз кылабыз, мына нервни ачабыз, нервни мындай кылабыз, берини мындай кылабыз деди дагы. Азыр ичинен тери алып, кайра коюп, мына тамырларын бошотуп полный. Ошо менде сүрөттөр дагы бар азыр. Бул ачканы бул тырышып калган да мындай болуп. Бул ачканы бошоткону. Мына дагы ошол, мына дагы ошол, мына дагы ошол. Бул эме наркоздо жатканы. Биякта тиккендери бар. Мына тиккени. Эми жакшынакай болуп калды азыр. Мына бул тиккени. Азыр кыз операциядан эмеден больницадан айылып чыга элек. Эми понедельник, вторник Качан болду күнү. операция? 2 жума болуп калды. 2 жума болуп калды. Мына жума менен 2 жумага кетти. Анан вторник күнү, понедельник күнү чыгып калышы мүмкүн. Күйөөңүз лечение алдыбы? Күйөөм азыр лечение алат. Эми анын дагы биякта тирилик жетпейт экен, кечегине телефонун ломбардка коюп, больницага жаткызганмын дагы. Ага канча беришибиз керек? 8 миң беришибиз. 7 миң 650 сом беришибиз керек. Почти 8 миң беришибиз керек. Азыр эки бутум эки жакта эле калды. Нары чуркайм бул кызыма, бияка чуркайм. Эмне кыларымды билбей эле ортодо эле отурам азыр. Азыр кичине мойкага чыгып иштеп келсем,